Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Белгилүү саясатчы учурда камакта жаткан Садыр Жапаровдун уулу Дастан автокырсыктан каза тапты. Бул тууралуу ишенимдүү булактар билдирди. Азырынча эмне себептен каза болду белгисиз. Активист Мелим Азбеков Садыр Жапаровдун уулу баласы Дастан кырсыкка учурда 22 август күнү түнкү саат 10:00 чамасында жумуштан чыгып үйүнө кетип бараткан учурда СЭ аттуу адам жол эрежесин бузуп түзүп кеткен. Дастан Садыр уулу мотоцикл менен бара жаткан. Мотоциклден кулап түшкөндө СЭ машинесин токтотуп калбастан машинеси менен Дастандын үстүнөн тебелеп өтүп кеткен. Мунун баары видео байкоого түшүп калган. Видео байкоодо көрүнүп тургандай СЭ артында келе жаткан бир машинени өткөрүп, анын эле артында удаа келе жаткан мотоциклге капталын тосуп бергени көрүнүп турат. Бул жерде СЭ эки чийимдүү жерден разворот жасап, жол эрежесин одоно бузганы көрүнүп турат. СЭ бул кылмышын артка бурулуп кеткенге үлгүрүп калам го деген кечирим сурайм деп түшүндүрүүдө. Бул саясий заказ эмеспи деген версиялар текшерилип жатат. Дастан Садыр уулу учурда номер 4-шаардык ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жатып каза болду деп билдиришти жакындары. Дастан 14 август күнү 1992 жылы туулган. Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө жана жакындарына акыркы кабарлар маалымат агенттигинин жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Садыр Жапаровдун баласы Дастан Садыр уулунун сөөгү Түп районунда жерге берилет. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун уулу баласы Дастан Садыр уулун акыркы сапарга узатуу Ысык көл облусунун Кең Суу айылында өтөт. Бул тууралуу Жапаровдун жакындарынан белгилүү болду. Буга чейин маалымдалгандай, Дастан Садыр уулу мындан 3-4 күн мурун жол кырсыгына кабылган. Ал 14 августта 27 жашка толгон. Маркум Дастан Садыр уулу 1992 жылы туулган. Дастан Садыр уулу 4 бир тууганын уулусу Рустам жана Нурдөлөт деген эки инеси жана Жанайым аттуу карындашы бар. Дагы бир Ринат деген бир тууганы бар. Аны Садыр Жапаров бир тууган инеси каза болгондон кийин багып алган. Рустам менен Ринат 2017 жылы март айында Садыр Жапаров кармалган учурда УКМКнын алдында митинг өткөргөн. Тарапташтар менен чогуу кармалып кийин бошотулушкан. Ринат катуу сабак алганы маалым. Дастан Садыр уулу Бишкектен мектепти аяктап, Пекиндеги университеттен Кытай тилин 2,5 жыл үйрөнгөн. Андан кийин Кыргыз-Орус славян окуу жайынын юридикалык факультетинде билим алган. Анын куралдуу күчтөрдүн курамындагы улуттук гвардияда кызмат кылгандыгы белгилүү. Туугандар менен көрүшпөсүн. Садыр өзүңө айта турган сөзүң болуш керек, э? Баягы чыгып айтып кетчи. Урматтуу агай туугандар, биринчиден бардыгыңыздарга бүгүн келип, денебизге топурак салып, бизге моралдык колдоо көрсөтүп, баарыңыздар ушу тилеп, ушу жерге келгендер ушу бейишинен орун берсин деп тилеп атасыздар. Келе албагандар дагы тилеп отурат, угуп тилеп атабыз. Ошону пенде канчалык көп тилесе, ошону Кудай берет экен, угуп турат экен. Бирөөнүн сөөгүн көтөрүп мүзөгө кетип баратса, жакшы киши эле ушу бейишинен берсин десе, ошол кабыл болот экен. Ошондуктан мынакей ушу энебиздин сиздер тилеген тилеги кабыл болсун деп Кудайдан тилеп отурамын. Келип ушу моралдык колдоо көрсөтүп, ушу топурак салып кетип атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөбүздүн атынан, бир туугандардын атынан, баарыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдиремин. Жамандык болбосун, жакшылык деле берсин, жамандыкты кечинен берсин Кудай деп тилейм баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө. Анан эми мени өзүңүздөр баарыңыздар эле билесиздер, көп сөздөр айтылды. Адилетсиз, мыйзамсыз камакта жатканымды бүткүл Кыргызстан билет, кыргызстандыктар билесиздер. Мен ойлойм, жана мен ушу бир баягы тилейм, мамлекет мыйзамдуу, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Баарыбыз эле ошондой жашагыбыз келет болуш керек. Кудай буйрса, адилеттүүлүк мына четинен орноп келатат деп мен бүгүн ошого ишендим. Мурдакы бийликти билесиңер өзүңөр. Биринчи жолу 2012 жылы камалганда мына Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев болуп камалганбыз. Бул кумтөр үчүн камалганбыз. Кумтөрдү көтөрбөшүбүз керек эле, айтпашыбыз керек эле. Баякылар жеп кете бериш керек эле да. Мурдакы бийликтин ою боюнча, алардын позициясы боюнча. Бирок биз өз көзүбүз менен көрүп туруп,
миллиарддаган долларларды, алтындарды тышка ташып кетип атканын, кыргызга бир тыйын пайдасы жок. Ушу салыгы менен соцфонддон бөлөк. Ал деле эми өзүбүз иштетсек деле төгөбүз, башка киши иштетсе деле төкчү салык калды. А бирок пайдасын жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгат Кумтөрдөн. Ошонун бардыгын ташып кетип атканын көрүп отуруп, биз ушул жаныбыз өзүбүзгө батпай койду. Эмне үчүн кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин. А биз өзүбүз тебелеп жүргөн байлыкты башкаларга ташытып, а элибиз тентип отуруш керек деген маселе менен мына камчыбек Ташиев баягы секирип кетти деп элдер көбү жаман көргөнсүңөр. Бирок ал туура секирген. Ушул ызы чуу болгон үчүн эле Кумтөрдү билдиңер баарыңар, мына бүт Кыргызстан билди. Бирок биз ушу Кумтөр үчүн эле эмес мен отурганым. Андан башка дагы бир топ чоң маселелерди көтөргөм. Бул мактаныч эмес. Миллиарддаган доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка жана башка. Мегаком деген бар мына. Мегакомду көтөрүп келдим, сатпагыла деп. 2010-жылдан кийин мурдакы бийлик ошону 13 миллиард доллар сомго сатабыз деген. Болгон күчүн жумшап сатканда мен аракет кылдым. Бир чети мен себепкер болдум дейм да. Мен эле күчүм жетип токтотуп калдым деп мактанбайм. Бирок ошону сатпай мамлекетке алды 2 жыл мурун. Анан кече мына гезиттерден окудум. Азыркы президентибиз менен премьер-министрибиз кеңешип Мегакомду сатпайбыз деген чечим кабыл алыптыр. Анткени жакында эле 20 миллиард сом киреше бериптир. Мынакей биз ушундай байлыктарыбызды сатып ийип, анан кийин өзүбүз бир болор болбос нерсени ушул бир салык берип койчу, соцфонд акча төлөп койчу деп отурганыбыз бул болбогон окат. Биз мына ошончу. Эмне үчүн дегенде анткени мени мына ушул жерде турган айылым, районум, элим шайлап туруп жибергенсиңер жогорку кеңешке. Ушу мамлекет үчүн иштеп бер, пара алба, мамлекеттин мүлкүн башкаларга саттырып жибербегиндер. Мына мен ошол элдин ишеничин толук аткардым десем болот. Аткардым десем болот. Мына мен энеме топурак салганга буйруптур. Атама да ошо Кур'ан окуп атам, топурак салган буйруган жок. Негизи бул үй бүлө эн ата бир туугандар бул кичинекей мамлекетпиз. А Кыргызстан бул биздин чоң эң негизги мамлекетибиз. Экөөнүн кызыкчылыгы келгенде Кыргызстандын кызыкчылыгы эң жогорку орунда, биринчи орунда туруш керек. Мына мен ошону койдум дагы, ошону максат кылдым. Бирок энемен да атаман да ажырадым, балким пендечилик кылып дагы бир 5-6 жыл жашап турат беле деген ой кетет экен. Бирок пендечилик эми бирок Кудай маңдайына ушундай күндү жазыптыр. Мага да ушундай күндү жазган экен. Чыдап атабыз, аягына чейин чыдайбыз. Кудай буйрса өлкөбүздө адилеттүүлүк орноп, мыйзамдуулук орнойт деп мен толук ишенем. Сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык келтиргениңиздер үчүн аман эсен жетип алыңыздар бөйдө кырсыктан сырткары болуп. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу журт, бардыгыңыздарга рахмат. Каалоо тилектериңерди айтканга, азаны тең бөлүшкөнгө дагы айтылбай турган. Туугандар, бүгүнкү айтылып аткан сөздөр жеке эле ушул көңүл айтуулар жеке эле Садырга, анын бир туугандарына эмес, жалпы Кең Суу элине, жалпы Санташ айыл өкмөтүнүн элине айтылып жаткан көңүл айтуу деп туура түшүнсөңүздөр, ошон үчүн ичине чыдап жазылып ушул сөзүмдү айтып кетейин деп алыстан келген туугандар көп экен. Баарына сөз берелик. Ушундай Садыр сыңары саясий туткун болуп, ошондой азап тозокту көргөн дагы бир белгилүү коомдук ишмерибиз бар. Бектур Асановго сөз берелик. Урматтуу туугандар, биз бүгүн Айшенебиздин акыркы сапарга узатуу келип отурабыз. Мен Садыр досума экөөбүз бирден түрмөдө турдук. Түрмөдөгү азап баары бир тең. Менде да 80 жаштуу энем бар. Ушул энебиз Айша табыз өтүп кетти. Ушул эң кыйын нерсе, ушул мен чыкчы ошол апам көзү турабы экен деген. Ушул бизди кыйнаган ушул нерсе болду. Мен тилекке каршы Садыр Айша табыз өтүп кетти. Энебиз өтүп кетти. Ушул энебиз бооруна кысып керезин айта албай калды. Бирок дагы жакшы тупурак салганга мындай
мүмкүнчүлүк болуп келип отурасың. Кайраткул досум. Энебиз даңктуу өмүр, ардактуу өмүр сүрүптүр. Себеби кыргызга бел болгон Садырдай уулду көрөп, тарбиялап, өстүрүп чоңойтуп койдупту. Эне жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торкоо болсун, жайыңыз жаннаттан болсун. Кош болуңуз. Алыскы Баткен областынан келдим эле. Садыр менен кесиптеш болдум эле, үзөңгүлөш болдум эле деп мына сөз сурап отурат. Мурунку чакырылыштагы депутат. Азыркы сөздү талыктаган жактоочу эшен жылдан бери ушу Садырдын таламын талашып, актап, жактап, жалтанбай, бийликтен коркпой иштеп келе жаткан Шарабидин Токтосуров жолдош койройм. Урматтуу көлдүк туугандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Садыр Нуркожоевичтин бир туугандары, Кадиша эненин жакын туугандары. Бүгүн баарыңыздардын кабыргаңыздар кайышып турат. Ошону менен эле бирге ушул жерге келген жана келбеген көптөн кабар берип, интернеттен бардык жерден көңүл айтып аткан адамдардын кабыргасы кайышып турат. Анткени мен жакындан билген адам катары Нуркожо атабыз дагы, Кадиша энебиз дагы 100 жыл өмүр сүрчү адамдар эле. Мына Садыр Нуркожоевич, сиздин акыйкатсыз, мыйзамсыз, эл талабын талашып, эл байлыгын элге кайтарам дегениңиз үчүн камакта отурганыңыздан алардын жүрөгү барып, өз өмүрлөрүн аягына чейин жашабай, мезгилсиз, эрте өзүнүн өмүрүнөн дүйнөдөн кайтып отурат. Мен ушул жерде мына президенттин жогорку кеңештеги өкүлү, аппарат жетекчисинин биринчи орун басары турганлыгынан пайдаланып айткым келет. Урматтуу өкүл, сиз айтып барсаңыз, жана өзүңүздүн сөзүңүздү айттыңыз, тез арада чыгат деп. Садыр Нуркожоевич буга чейин чыгыш керек эле. Эмнеге созулуп жатат, мен түшүнбөймүн. Анткени бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин айыбынын өтүрү да точкасы да калган жок. Бүгүнкү күндө жаңы жагдайларга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушуну жеткизип, тез арада карасаңыздар, чыгарып берсеңиздер, буну эл күтүп атат. Анткени күнөөсүз жаткан адамдын айынан ата кетти, эне кетти. Эми дагы бөлөк адамдардын мындай ооруга чалдыгышына, ушундай кесепеттерге кагылышына жол бербесек, анткени баардыгыбыз атабыз, баардыгыбыз энебиз, баардыгыбыздын атабыз энебиз болгон. Мен атаман да, энемен да ажыраган адам катары айтамын. Мен энем жок, атам жок, а бирок менин балдарым бар. Мен балдарымды бирөөсү бир кырсыкка кабылса, мен балам үчүн өлүп берүүгө даярмын. Мына ушул эне дагы, ата дагы ушул жерде Садыр Нуркожоевичтин ушундай мыйзамсыз, акыйкатсыз, эл талабын талашып, ага судуштаган миллиондогон долларларды албай, өзүнүн ушундай кесепетке дуушар болгондугу үчүн алар сызгырып, кайгырып, жүрөктөрү кайышып, өздөрүнүн өмүрүнөн ажырады. Кадиша эне, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торку болсун. Нуркожо атага салам айтып, кыргыз эли сиздерди дайыма бийик көтөрүп жүрөт. Салам.